Бакиев, мына Айдар коррупционер. Ал кимди, аны ешким шайлаган эмес. Мынакей маскым неди өздөрү бүтүрүп алган. Эки эле айталы мынакей өзү шайлагандар. Ошто курултай делегаттары элдин катышуусуз тандалма мамиле менен шайланып алган. Мындай наразычылыкты Сулайман Тоо муниципалдык аймактык башкармалыгынын 12-чи кварталынын жашоочулары айтып чыгышты. Алар аймактык курултай делегаттарын шайлоо өтүп жатканынан кабардар болгон эмес. Мындан улам шайланган делегаттарды эл көйгөйүн көтөрүүгө татыксыз деп эсептеп, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабын коюп жатышат. Бул курултайдын жыйынтыгын эл биринчиден билген жок, экинчиден качан өтөрүн да билген жок. Анан үчүнчүдөн элдин шайлаган действительно делегаттары кетпей атат бул жерде. Бул жерде да махинация болуп атат. Бул жерде да өз ара иштер өздөрүнүн кызыкчылыгы болуп атат. Бул жерге элдик курултай болгон эл келиш керек эле, эл келбеди, эл укпады, эл нааразы. Азыркы күнгө чейин жазып атышат. Төрагаларга кирип чыкты. Курултайдын ушул делегаттар шайлоо күнү 4 декабрь бузуп бериңиз. Себеби эл билбей калды. Эл билип, эл келип, эл шайлаш керек эле. Азыркы шайлангандар мисалы мен үчөөсүн тааныймын. Аны деле Нургуз Кадырбекова дейт. Ал каердин жашоочусу билбейм. Ал ошол эменин кайнежеси Сонун Жунусбаевдин. Венера Сулуева ал азыркы 12-чи квартал комитети Каныгүл Сулуеванын бир тууган бөлөсү. Мухаммед көрсөткөн ишеним көрсөткөн адам өзү дайындап келди. Ал Айдар Бакыевди. Айдар Бакыев Араванскийдин жашоочусу, бирок элдерге кадыр баркы жок. Талап боюнча курултай делегаттары эл тандоосу менен шайланышы керек. Бирок жыйынга эл иргелип чакырылып калганын айтышат. Бул жагдайда Сулайман Тоо муниципалдык аймактык башкармалыгынын жетекчиси аралашып, кызыкчылыктары кагылышына жол берилди дешет. Маселе боюнча жарандар Ош шаардык мэриясына кайрылып, ага чара көрүү талабын коюшту. Жыйынтыктын негизине келип отурушат. Жыйынтыктын негизи туура эмес өтүп атат. Туура эместин негизи эмне болуп атат? Бул бактын жетекчилери туура эмес иштегени болуп атат. Ошону айтып атышат. Эл ушинтип айтат да, бул жерде образованный начитанный адамдар келбейт, элдин катмары келип атат. Аны туура түшүнүңүз. Жыйынтык боюнча дагы кайталап Жыйынтык ошо туура эмес өтүп. Эгерде сиз окуган болсоңор, курултайды өткөрүү шаардык кеңеш, жергиликтүү кеңештерге ыйгарылган, бизге ыйгарылган эмес. Сырттан ошол өкүл менен өткөн чечимди, ал жерде кандай өттү, кайсы процедура менен өттү, ким шайлады, ага биз киришкен жокпуз. Анткени биздин укугубуз жок болчу. Ошого Шаардык кеңеш төрагасына кайрылдык. Биз ал элдерге коюп берди, депутаттар төрага. Бирок элдерге Мухаммед Маппаш өзү алып келип атпайбы, өзү уюштуруп койгон элдер болуп атпайбы? Ал эми Сулайман Тоо аймактык башкармалыгынын жетекчиси айтылган кептерди четке какты. Делегаттарды шайлоого кийлигише албай турганын билдирип, болгону алардын жолугушуусуна шарт түзүп берген. Бул жергиликтүү органдын милдетинде каралган дейт. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдары курултайды өткөрүүгө көмөкчү жана уюштуруу иштерине көмөктөшкөнбүз. Бул көмөкчү дегенде эмне? Көмөктөшкөндө биз өтүүчү залды даярдаганбыз. Элдерге объявление жарыялап бергенбиз. Анан уюштуруу курултай өтүүчү жерди дайындап, элдин катышуусун камсыздап бергенбиз. Болгону ошол. Анан жанагы биз укпай калдык, анан жана деп атпайбы? Ошо биздин аймактагы бардык кызматкерлер өзүнүн аймагында тиешелүү иш-чараларды түшүндүрүү ва маалымдоо иш-чараларын аткарышкан. Наразы болгон жарандар делегаттарды эл тандаган жок дешет. Бул боюнча Ош шаардык кеңешине да арыз менен кайрылган. Учурда бул маселе каралып жатыптыр. Анда уюштурууда тартип бузууларга жол берилсе, Ош шаардык мэрияга чара көрүү сунушу берилет. Ошол адамдардын ичинен эл кимди көрсөтсө, ошосуну шайлап, ошонун негизинде берилген нерсе. Жогон талаптарында ушундай көрсөтүлгөн. Ал эми ошол бир округ боюнча арызданган адамдардын арызына бүгүнкү күндө арыздар келген. Ал арызды биз Ош шаардык мэриясына карап көрүп, эгерде мыйзам бузуу боло турган болсо, же бир жакшы эмес иш-чара мыйзам бузуу боло турган болсо, анда тартиптик жаза колдонуу боюнча сунуштар бергенбиз. Депутаттардын шаардык кеңештин иш-аракеттерине эч кандай наразычылыгыбыз жок. Уюштуруу маселесинде кичине калтсыздык кетти деп айтып келишти, бирок мэрия тарап уюштурган жагы жакшы деңгээлде өткөндүгүн айтышты. Буга чейин Ош шаарында 3-чү элдик курултайдын делегаттары шайланган. Анда шаар аймактарына сунушталган 300 делегат ачык добуш менен элдик курултайга катыша турган 43 делегатты тандап алышкан. Шайлоочулардын ишенимин алып, элдин элегинен өткөн делегаттар гана өлкө башчысына элдин үнүн жеткирүү милдетин алат. Жооп болуп биз карап чыгабыз, биздин компетенциябызга кирбейт деген жооп. Төрагага кирсек, төрага дагы биз карап көрөбүз, МАПтын жетекчиси менен сүйлөшөбүз деген. Бирок алдыда эме курултай келип атпайбы? Курултай бекитилип атат, списоктор кетип атат.
элдер переживать этишип аябай кыжаат болуп атышат. Биз биздин оюбузду элге эмеге президентибизге кантип жеткизип барабыз. Кыргызстанда 20 декабрда өтө турган 3-элдик курултайга делегаттарды толук шайлоо аяктады. Жыйындар Бишкек жана Ош шаарларында, 14 райондук маанидеги шаарларда, 17 райондук маанидеги шаарларда жана 231 айыл аймактарында өттү. Жалпысынан 700 делегат, анын ичинен 30 делегат чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан жана 30 делегат этникалык жамааттардан шайланды. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.